Салам достор, бул Computer Center YouTube каналы. Бүгүн сиздер менен биз төмөнкүдөй маселени карайбыз. Операциондук системаны жүктөп атканда кээ бир системаларда компьютерге кирүүдө учетный записти түзүүнү сунуштайт. Биз аны атайын же байкабай учетный записти түзүп алабыз. Учетный запистин паролун биз каалабаган учурда жаттай албай калабыз. Ошондуктан биз өзүбүз эсте каларлык кылып паролду өзгөртүшүбүз керек. Бирок Windows 8.1 операциондук системасында муну өзгөртүү бир топ түшүктөрдү жаратат. Азыр биз сиздер менен Windows 8.1 операциондук системасында учетный запистин паролун өзгөртөбүз, ошону менен бирге компьютерибиздин паролу өзгөрөт. Ал үчүн биз мышканын жардамы менен биз жумушчу терезенин оң жагына барганда төмөнкүдөй меню чыгат. Бул жерден биз параметри деген вкладканы тандап алабыз. Бул жерден биз изменение параметров компьютера деген бөлүмдү тандап, бул жерден учетные записи деген жерге киребиз. Бул жерде болсо параметры входа. Эми биз бул жерге изменить деген кнопканы басабыз. Азыр учурдагы паролду терип жазабыз бул жерге. Азыр биздин тилибизди өзгөртөбүз, дагы бир жолу жазабыз. Бул жерге эски паролду жазабыз. Эми бул жерге жаңы паролду жазабыз. Жаңы паролубуз 8 белгиден туруш керек. Жана ал тамгаларды жана цифраларды өзүнө камтыш керек. Жаңы пароль ойлоп табабыз. Бул жерге болсо ойлоп табылган жаңы паролубузду кайрадан кайталап жазабыз. Далее. Демек биз учетный записибиздин паролун өзгөрттүк, жана компьютерибиздин паролу өзгөрдү. Демек биз ушундай жол менен компьютерибиздин паролун өзгөртсөк болот. Башка операциондук системаларда, мисалы үчүн Windows 7 операциондук системада панель управлениянын жардамында өзгөртүп алса болот. Бирок Windows 8.1 операциондук системасында мындай мүмкүнчүлүк жок. Же болбосо операциондук системаны жүктөп жатканда учетный записти түзбөй койгон учурда мүмкүн болот. Бул жерде паролду өзгөртүү деген вкладка жок. Демек биз жогоруда айтып өткөн жол менен учетный запистин же компьютерибиздин паролун өзгөртүп алсак болот. Ошону менен сиздерге даярдаган видео соңуна келип жетти. Видео жаккан болсо лайк басканды унутпаңыз. Ошондой эле каналыбызды колдоо максатында каналыбызга катталууну унутпаңыздар.